Баратам. Апа, мен келдим. Кызым, жакшы келбедиңби? Мен сага тамак даярдап койдум эле. Ысыгыңда ичип алалы, кел огул. Ола, азыр барып кал. Апа, адам үйдөбү? Кире бер кызым, үйдө эле. Кандайсың апа? Жакшы, кел кызым, отур. Бүгүн мен силерге сонун жаңылык менен келдим. Айта кой кызым. Мен болсо пробный ортодон жогорку бала алдым. Азаматсың кызым, куттуктайм. Кызым, айта бер, келечекте кайсы кесипти тандайм деп жатасың? Келечекте дизайнер болоюн деген болчумун. Болуп койботом. Бул эмне дегениң? Ал болбойт да. Сен атаң сот болуп турса, эжең юрист болсо, сен өзүң дизайнер болосуңбу? Бул болбойт да, сен кесибиңди туура тандашың керек. Жашоодо адамдар кесибин туура тандаса, ошондо гана адам баласы өнүгөт тура кызым. Сен башка кесипти ойлонуп көрдүңбү? Жок апа, дизайнер деле кесип да. Ал болбойт да. Ата, бирдеме дечи апама. Апам туура айтат кызым. Сен жакшылап ойлонуп көр. Анан дагы кийин дагы бул тууралуу биз сүйлөшөбүз. Өзүң каалаган кесипти тандап, ошо менен кандай болсо да кыйынчылыктар болсо да ошону басып өтүүгө аракет кылышың керек да. Эгер андай болбосо мен ордунда басып калышым мүмкүн. Ой, кандайсың? Түсүндүңбү? Чоң калтырга кичинекейинде эле барган болчу. Кайсы жактан келатасың? Баягы эле жумуштан. Эмне маанайың жок? Бар эле манайым, баары жакшы. Элза, мен сени акыр күндөрү билип эле жүрөм го. Маанайың жок, жумушка да көңүлүң жок. Сеники чарчай турган деле жумуш эмес го. Эми аны иштеп көрбөйүн, түшүнбөйсүңбү? Ата-энем, сенин ата-энеңдей колунда бар адамдар болсо, айтканын кылып эле, алардын айткан кесипке тапшырып, азыр өз жумушум менен алек болуп жүрө элмекмин да. Азыр болсо собеседованиядан келдим, өтпөй калдым дагы. Өзүң кыялыңда жумуш менен ата-энеңдин каалоосунда жумуш болуп экөөнүн таптакыр айырмасы бар да. Ата-энең кыйнап окутуп койду, сен да мени түшүнбөйсүң, көрдүңбү? Өзүң каалаган жумушка иштеп, өзүң чарчап, канчалык кыйналганымды силер да сезбейсиң. Эгерде кыялымда жумушка тапшырганда, мен андан эргип алмак жескенче чарчаган болдум да. Байлык, бийлик бул болгон убактылуу нерсе. А сенде болгон негизги чыныгы билим, ал кандай учур болбосун да сага жардам берет. Ата-энең деп эле аны угуп кетирген болбойт да. Сен да түшүнбөйсүң, көрдүңбү? Сен бийликти ойлойсуң, бирок кандай гана кыйынчык болбосун ошо аракет кылып, кайра окууну изденсең, сен да тапшырмаксың конференцияга. Акылым, өзүң билесиң да. Мен дагы ошентип ата-энем каалаган ишке иштесем, анда мен өзүмдү жартылай сезип калам го. Андан көрө азыр үйгө барганда атама, апама айтып көрөйүнчү. Алар да макул болушса аябай жакшы болот эле. Кел ого кызым. Кандайсың да? Жакшы, кел кызым. Кызым, сен окуу жайың менен сүйлөшүп койдум. Заочный эле тапшырасың, анан жумушка орноштуруп коюм, иштей бересиң. Ата, мен дизайнер эле боло берейинчи. Дизайнер болуу бул менин кыялым да. Токтот, сен эч кандай дизайнер болбойсуң. Бул кесип сага туура келбейт. Сенин атаң дагы, эжең дагы юрист болсо. Сен анан каяктагы кесипти айтып жатасың мага? Апа, мен дизайнер болом. Жок, болбойсуң. Мен айттымбы, болбойсуң. Ата, бирдеме дечи апама. Апам туура айтат кызым. Дизайнер болбойсуң. Дайыма эле ушинте бересиңер. Мен өзүмдүн кыялым менен барам. Мен дизайнер болом. Мен кайрып жатам. Сен эмне адамды көздөр менен мени карайсың? Сен эмне? Интен эле өзүң өзүңдү калдың беле? Апа! Отур деп жатам, отур. Мен сага айткам, мен сага ошол айткам. Ошол кесипти тандабайсың дегем. Ал кесип сага болбойт. Башка кесипти танда дебедим беле мен сага? Атамдар эмнеге баарына каршы? Мен өзүмдүн каалаган кесибиме окугум келип атат. Алло? Алло? Кандайсың? Ким бул? Мен Элназ. Сенби кандайсың? Ден соолуктарың, иштериң жакшы болуп атабы? Ооба, кандайсың? Жакшы. Өзүңүзчү, ден соолуктарыңыз кандай? Айнуска эже, мен Кыргызстанга келген болчумун да. Сиз менен жолугайын дегем. Мен как раз Аликада жүрдүм эле, келе калбайсыңбы? Бир аз отуруп сүйлөшөлү.
Аха, мейли. Кандайсың? Кандай келе алдың? Жақсы келді. Чалып қойсаң болып тасалап елеп қатайын. Жоқ, сіздерді бара қылбай өзім сюрприз қылып келейін деп едім. Оқуларың қандай, іштерің болады? Ооба, оқуларым болады, азыр ишим жакшы жүрүп атат. Жакшы деңгээлде жүрүп, клиенттер көп болот. Өзүңүз иште атасызбы? Ооба, жүрөм. Баягы эле соттузда. Айда жок ошо. Атам деле каршы болот го чыгып Баса атам демекчи, кандай жүрөт апамдар, жакшы элеби? жүрөт. Бош болгондо барып турам. Атамды 2 күндө бир жолу көрөм. Өзүңчү иштериң болот, заказдар кандай болот? Ооба, заказдар көп болот азыр. Азыр сезонда келет атпайбы, көйлөктөр сезонучу, ошого көп клиенттер келип, жетишпей да калат кээдечи. Жана сендей сиңдим болгону сыймыктанам. Өзүң максатыңа кандай гана кыйынчылык болбосун жет. Сендей сиңдим болгону аябай сыймыктанам. Мен мындай Азаматсың. Мен өзүмдүн максатыма жетишимине сиздин деле салымыңыз көп. Анткени апам мени урушуп, сен да юрист болосуң деген кезде жок, сен антпешиң керек деп апама болушуп, ошондой даражага жеткиргенге сизге да чоң рахмат. Сиз болбосоңуз мен дагы, может, мен дагы азыр сиз менен юрист болуп жүрмөктүрмүн туурабы? Эч нерсе эмес. Ал өзүңдүн ичинде болгон кандайдыр бир сезимдердин жардамы менен гана жеттим десең. Мен айткан сөзүм мүмкүн таасир бербейт кээ бирлерге. А сен өзүң максатыңды алдыга коюп, канча кыйынчылык болсо да ошондон басып өткөнгө кыйын адамсың да, ушундай. Жок, баары бир сиздин салымыңыз көп. Анан эже кечке ушинтип сот болуп жүрө бересизби? Азыр тааныштарыңыз да көп, акча деле таап атпайсызбы? Мындай цех ачып көрөйүн деп деле ойлонгон жоксузбу? Балдарым да чоңоюп калды. Алардын окуусу бар. Чыгып кетсем, мүмкүн ал ишим алдыга жылжа калышы мүмкүн. Балдарыңыз деле чоңоюп уже окууну бүтөйүн деп деле баратышыптыр. Андан көрчү өзүңүздүн жашооңузду бир аз ойлоңуз. Мурунда канчалык кыялданчык экөөбүз билесизби? Көптөгөн кийимдерди мага тартып берчиз. Анан мен сизди көрүп, мен да дизайнер болгум келчү. Кел андан көрү мен мындай кылайын. Үйдө мен азыр деле өзүмдүн кыялымдагы ишке ашыруучу үчүн апамдан бекитип, өзүм дизайн түзгөндөрүм бар. Ошону мен сага берейин. Сен менин кыялымда мен өзүм жетпесем да сен ошол кыялымды элге көргөзүп, элге жеткирип, ошону бренд кылып ачсаң, мен ошого аябай ыраазы болот болчумун. Анда эже мындай кылбайлыбы? Мен аны өзүм жалгыз чыгара албайм да. Ал сиздин ишиңиз болгондон кийин экөөбүз биргеликте кылайлы, сиз менен биргеликте иш алып барсаңыз. Ошондой кылайлы, Ошондой кылайлы? Аха, макул. Апамдар менен да учурашып коелу. Макул, сүйлөшүп апамдарды айтып көрөйлү, сенин ийгиликтериң менен бөлүшүп.